Кадамжай районунун Кызыл Булак кургак учукка каршы ооруканасы реконструкция болуп багыт алмашат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев Кадамжай районуна болгон иш сапарында билдирди. Эми ошол бардык иштеп атканда мен камсыз болот деген ойду айтып атат да министр. Эми ал туура эле. Эми биз азыр ооругабыз. Бул жерде жаткан оорулар саны 12. Эми бул жерде кичине расширение болот. Ошол иштеген адамдардын саны көбөйөт. Ушул жерде элдерге кичине иш орун болот деген ойда. Бизде шартыбызды оңдош керек болуп атат да. Бизде ушул шарт начарак болуп атат. Ремонт иштери жүргөн жок да, бир 7-8 жылдан бери. Ремонт болуп оңдоп түзөш керек. Анан кийин ишибиз алга жылат да ошондо. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев облус башчысы Абдикарим Алимбаев менен биргеликте Кадамжай районундагы жалпы даргерлер практикалык борборундагы кардиологиялык жана кечиктирилгис медициналык жардам көрсөтүү бөлүмдөрүнүн ачылышына катышты. Анда жүрөк кан тамыр ооруларын изилдөөчү жаңы үлгүдөгү аппарат облус боюнча алгачкы ирет аталган ооруканада иштей баштаганына күбө болду. Жаңы аппараттын жардамы жүрөгү тубаса кемтик төрөлгөн балдарга жабык түрүндөгү операциясын жасоого болот. Ангиограф деген аппарат бұл өтө чоң, кымбат баалуу рентген аппарат болуп эсептелинет. Бұл жүрөк жана кан тамыр ооруларын алдын алуу, инфаркт, инсульт жана башка гангрена конечности, сахарный диабет ооруларын, ошондой эле онкологияда жана бардык медицинада болгон тармактарда кайсыл жерде кан тамырлар болсо, ошо кан тамырларды рентген лучтары менен дарылоонун биринчи ыкмасы ушул болот. Ошо жүрөгүм чатак болуп келдим, жүрөгүм ооруп. Жакшы кабыл алышты. Беттен келерим менен ушул көлдөрдү сайышып, врачтар келип бири-бирге неме кылышып. Анан бир сутка реанимацияда жаттым, кийин палатага чыгарышты. Бияка чыккандан бери ушул жакшы өкөл дарыларды беришип атат. Андан соң ыйгарым укуктуу өкүл жана саламаттыкты сактоо министри аталган оорукананын дарыгерлер жамааты менен жолугушту. Элдин саламаттыгын сактоо багытындагы иштерди көбөйтүү менен Баткен облусуна өзгөчө көңүл бурулары айтылды. Туберкулезный больницалар кээ бирлери больнолор жок болуп, зданиялар абдан начар болгон үчүн ошол зданияларды биз жаап, кээ бирлерин болсо оптимизация кылып, кээ бирлерин болсо укреплять этип атабыз. Ушул Баткен областында ангиография кылып, коронография кылган аппаратура келип, аппаратураны киргизип, ушул жерде азыркы кездеги заманбап жүрөктүн ооруларын текшере турган адистер келип бул жерде иштеп атышыптыр. Ушундай жетишкендиктерге биз Садыр Нуркожоевич менен биз сүйлөшүп алганбыз, каякта жакшы жетишкендиктер болсо ошол жака скорый помощь берели деп. Мынакей областынын жетекчилери менен сүйлөшүп, ошол жака биз эртең бир мобильный скорый помощь берген атабыз. Аны буякта муктаждыгы каякта болсо ошол жака беришет. Белгилей кетсек, Кадамжай райондук жалпы дарыгерлик практика борбору 200 миңден ашык элди тейлейт. 18 үй бүлөлүк тобу, 22 ФАП жана 14 бөлүмдөн турат. Нурзада Сыдыкова, Айжана Таштанова, Медербек Айдарылы уулу, Нур Ньюс, Баткен облусу.